Тынчтык сизге ардактуу угарман. Кулумтуңузга жараткандын батасын тилеген куттуу кулумту уктуруусу кайрадан убоду. Бүгүнкү жана мындан кийинки бир нече уктурууларыбыз үй бүлөлүк жашоонун мыйзамдары аттуу китептин негизинде болмокчу. Өткөн уктурууларыбызда төмөнкүдөй жыйынтыкка келгенбиз. Үй бүлөлүк жашоонун биринчи мыйзамы назиктик менен жыныстык мамиле бири-бирисиз жашай албайт. Ал эми экинчи мыйзамы өзүңүздүн керектөөңүздү кандай аткаргыңыз келсе, түгөйүңүздүкүн да ошондой аткарыңыз. Бүгүнкү уктуруубузда болсо үй бүлөлүк жашоонун үчүнчү мыйзамы жөнүндө сөз кылабыз. Ал мыйзамда мындай делет: бири-бирине кам көргөн жубайлар баарлашат. Болот менен Жанара жолугушкан сайын узун кепке киришчү. Жолуга албай калган күндөрү телефон аркылуу тез-тезден, кээде сааттап сүйлөшүшчү. Алардын жолугуу максаты бири-бири менен сүйлөшүү болчу. Кээде алар сөздүн кызыгына кирип кетишип, ошол күнгө ойлонуштурган иштерин унутуп да коюшчу. Баш кошкондон кийин Болот менен Жанара мурункудай сүйлөшпөй калышты. Көп убактыларын алган башка түйшүктөр пайда боло баштады. Сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк боло калган учурларда Жанара Болоттун мурункудай өз ойлору менен бөлүшпөй калганын байкады. Ал жумуштан келгенден кийин гезиттен башы көтөрүлбөйт же сыналгыдан көзүн албайт. Кээде болсо чарчаганын шылтоо кылып эртеле жатып алат. Бир күнү Жанара: "Алтыным, сен мени менен мурункудай сүйлөшпөй калдың. Биз чарчабай сүйлөшкөн ошол күндөрдү сагындым" деди. "Ооба" деди Болот. "Мага да ошол кездер жакчу. А сен эмне жөнүндө сүйлөшкүң келет?" Мындай суроосу Жанаранын ага деген сүйүүсүн арттырып жиберген жок. Тескерисинче жаман боло түштү. Ал оюнда: "Эгер сен эмне тууралуу сүйлөшүүнү билбесең, анда бизге сүйлөшүүнүн кажети жок" деп тим болду. Жанара алардын мамилеси эмне үчүн салкындап кеткени тууралуу ойлоно баштады. Болот каалаган учурунда сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Достору менен футбол тууралуу тынбай сүйлөшөт. Ал эми жубайынын жанында унчукпайт. Жанара бул нерсеге таарынбай кое албайт. Алар кошуна жубайлар Нурбек аялы Сезим менен көп киришип чыгышышат. Баарлашуу учурунда Нурбек Жанарага көп кайрылып жатканын байкады. Ал кандай гана темада болбосун сөз таап сүйлөшүп кеткен адам экен. Жанара үчүн алар менен жолугушкан күндөр ушунчалык жагымдуу боло баштады. Атүгүл ал чыдамсыздык менен күтө баштады. Нурбек анын ар бир сөзүн кунт коюп угуп, өз оюн айтат. Ар кандай той топурларда экөө мүмкүнчүлүк боло калса эле сүйлөшүп киришет. Ошентип алар достошуп кетишти. Убакыт өтө алардын достугу тереңдей баштады. Акырында Нурбек Жанарага бир көргөнгө эле жактырып калганын айтты. Натыйжада алар ала жипти атташты. Мурун күйөөсү экөө баш кошо электе Болот керектөөсүн толтурчу. Эми ал керектөөсүн Нурбек толтура баштады. Эмнегедир күйөөсү Болот мурункудай сүйлөшпөйт. "Ага эмне болду? Аялым мени менен эмне үчүн сүйлөшкүсү келбейт?" деп айткан эркектер чанда эле кезиксе керек. "Күйөөм мени менен эмне себептен сүйлөшкүсү келбейт" деп кабатырланган аялдар өтө эле көп. Эркектерде аялы менен сүйлөшүү муктаждыгы жок. Аялдар болсо тескерисинче күйөөсү менен сүйлөшүүдөн рахат алышат. Көп аялдар бири-бирине жөн гана баарлашуу үчүн телефон чалышат. Же үйлөрүнө киришип, чай үстүндө көпкө чейин маек курушат. Жөн гана баарлашуу максатында белгиленген жолугушуулар аялдар үчүн жагымдуу. Эркектер чогулган жерде алар машиненин оңдолушу, спорт тууралуу жаңылыктар, курулуш иштери тууралуу сүйлөшүшөт. Ошондой эле алар бирин-бирин тамашалаганды, анекдотторду айтканды жактырышат. Бирок алар өздөрү сезимдери жөнүндө таптакыр сүйлөшүшпөйт. А эмне үчүн жигиттер жактырган кызы менен болгон жолугушууларда эч кыйынчылыксыз эле сүйлөшүшөт? Себебин айтпаса да түшүнүктүү. Алар тиги кызда өзү тууралуу жакшы ойлор пайда болсо экен дешет. Жолугушуу учурунда кызга өзгөчө көңүл бурулуп, шайыр болушат. Эки тарап тең өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөтүүгө болушунча аракет кылышат. Аларга эмне жагарын, эмне жакпасын ачык айтышат. Жигит сүйлөшкөн кызынын ар бир сезими менен эсептешет. Анын кызыкчылыктарын билгенге аракет кылат. Өзүн ага жаккандай алып жүрөт. Эгер кызга анын тез-тезден телефон чалып турганы жагарын билсе, жолуга албай калган учурларда бат-баттан телефон чалып турат. Бул аны сүйөрүн жана ал жөнүндө ойлонорун далилдеп турат. Аялдарга сүйлөшүү жакканы менен кечке эле өзүнүн гана көйгөйлөрүн, ийгиликтерин айтып отурган эркектерди жактырышпайт. Көп аялдардын өзүн эле мактап жактай берген неме экен деп нааразыланганын угуп калабыз. Демек аял затына көбүнчө ал кызыккан нерселердин тегерегинде, ал тааныган адамдар жөнүндө сезимдери тууралуу сүйлөшкөн жагат. Ага сөз менен көңүл буруу керек. Эң негизгиси аял өзү үчүн терең кам көргөн адамдын жанында болгусу келет. Ал адам менен баарлашуу ага жагымдуу.
Эгер күйөөсү көп убакыт алыс жакка кетүүгө мажбур болуп калса, телефон аркылуу сүйлөшүп туруу маанилүү. Бирок кээ бир аялдар күйөөсү менен телефон аркылуу сүйлөшүп жатса да, жумуш сапарынан келгенде алыстай түшкөндөй болушат. Алар кайра бири-бирине көнүү үчүн 1-2 күн талап кылынат. Жубайлардын бири жумуш сапарына тез-тезден кетип турган үй-бүлөдө баарлашууга убакыт бөлүү кыйыныраак. Баарлашуу үчүн атайын убакыт бөлүү керек. Эгер күйөө аялынын бул керектөөсүн чындап аткаргысы келсе, аны менен сүйлөшүүгө атайын убакыт арнайт. Мен кеңеш бергенимде, дейт китептин автору, жолдошу келинчеги менен жумасына 15 саат убактысын арноо керек деп айтам. Анда көп эркектер каршы чыгып, анда бир суткада 24 саат эмес, 36 саат болушу керек дешет. Мен алар менен талашпайм. Жөн гана сүйлөшүп жүргөнүндө канча убакыт бөлчелең деп сурайм. Үйлөнө элек бой жигит жактырган кызына жумасына жок дегенде 15 саат убакыт бөлбөсө, аны жоготуп алуу коркунучунда турат. Жолугушуп жүргөндө көбүнчө алар экөөнө тең ыңгайлуу убакыт өткөрүү жолдорун табышат. Чогуу эс алышат же көркөм тасма көрүшөт. Кечки тамакты чогуу ичишет. Мунун бардыгын алар чогуу болуп, бири-бирине убакыт бөлүү үчүн гана кылышат. Жолугушуулардын негизги максаты бул бири-бирине көңүл буруп сүйлөшүү. Деги эле эки жаш жолугушканда өздөрүнүн негизги керектөөлөрүн канааттандыргысы келишет. Алар бири-бири менен жакындан таанышып, бири-бири үчүн кам көргүлөрү келерин көрсөткүлөрү келишет. Анан эмне үчүн үйлөнгөндөн кийин эле бул максаттар жок болуп кетет. Бактылуу никени каалаган эркек бул максаттарды үйлөнгөндөн кийин да ишке ашырат. Аялы үчүн атайын убакыт арнаганы жакшы. Жана мен айткан 15 саат өтө зарыл. Бул 15 сааттын ичине жыныстык кошулуу убактыларын да киргизсе болот. Бирок балдар, дос курбулар тоскоол болбогон, жеке, интимдүү баарлашуу болушу керек. Эгер мындай баарлашуу адатка айланып калса, жакшы. Ошондой чогуу убакыт өткөрүү жок болсо, аял затына зарыл болгон, ага жаккан жакындык сезимин жоготуп алат. Баарлашууга убакыт арноо бул чогуу отуруп алып, көркөм тасма көрүү эмес. Ал убакта алар сүйлөшпөй эле сыналгыны карап отурушат. Андан көрө чогуу сейилдөө, ар кандай оюндар, көл жээгинде эс алуу баарлашууга жакшы өбөлгө түзөт. Бири-бирин жактырган жаштар үйлөнгөнгө чейин бири-бирине кандай кам көрүп келишсе, баш кошкондон кийин да так ошондой боюнча калганга аракет кылышса. Себеби сиздин аялыңызга же жолдошуңузга сиздин так ошол үйлөнө электе көрсөткөн жакшы жактарыңыз жаккан. Сиз менен бирге өткөргөн жагымдуу убактылар дагы да улана беришин каалагандыктан сиз менен өмүр жолун бирге басып өтүүгө чечим чыгарган. Бирок тилекке каршы үйлөнгөндөн кийин кырдаал өзгөрүп калат. Той да болот, тойдун эртеси да болот дегендей, эртеңки күнү иштеп акча таап, аялыңды, бала бакыраны багуу керек деген түйшүктөр биринчи орунга келет. Ушундай түйшүктөргө басылып калбай, бири-бирибиздин негизги керектөөлөрүбүздү канааттандырып, үй-бүлөлүк пайдубалыбызды бекем курууга жараткан жар болсун. Уктурууларыбызда төмөнкүдөй жыйынтыкка келдик. Үй-бүлөлүк жашоонун биринчи мыйзамы. Назиктик менен жыныстык мамиле бири-бирисиз жашай албайт. Ал эми экинчи мыйзам. Өзүңүздүн керектөөңүздү кандай аткаргыңыз келсе, түгөйүңүздүкүн да ошондой аткарыңыз. Ал эми үчүнчү мыйзам. Бири-бирине кам көргөн жубайлар баарлашат. Жубайлардын жашоосунда баарлашуу эмне үчүн маанилүү? Эркек менен аялдын керектөөлөрүн карап көрсөк, алар өз ара тыгыз байланышта экенин байкайбыз. Ушул себептен эгер сиз жарыңыздын кайсы бир керектөөсүн аткарууда ийгиликсиз болуп калса, анын башка да керектөөсүнө таасир тийгизет. Мисалы, сиз жыныстык керектөөңүздү аткарууну каалап жатасыз. Бирок бул баарлашып, сүйлөшмөйүн ишке ашпайт. Баарлашуусуз жылуу жана терең мамиле түзүүгө мүмкүн эмес. Аялы менен сүйлөшүүгө убакыт тапкан эркек анын жүрөгүнө жол тапканы. Сүйлөшкөндө сөзсүз түрдө бир эле теманы алып, аны талкуулоонун кереги жок. Бири-бириңерге эмне жагарын, эмне жакпасын сурап, керектөөлөрүңөрдү кантип аткаруу керектиги тууралуу да сүйлөшсөңөр болот. Мындай сүйлөшүүлөрдөн кийин бири-бириңерди түшүнүп, келишип жашоого кыйла жеңил болот. Мисалы, мындай суроолорду берсеңер болот. Сенин маанайың мынча жакшы болушуна эмне таасир берди? Бүгүн эмне өзүңөн чыгып, ачууланып кеттиң? Ошондой эле сизге бүгүн эмне жагып, эмне ачууңузду келтиргенин айтып берсеңиз болот. Эгер ушундай маалыматтар менен бөлүшүп турсаңар, бири-бириңердин жан дүйнөңөрдө эмне болуп жатканын түшүнөсүңөр. Түгөйүңүздүн бул же тигил окуяга реакциясы кандай болоорун алдын ала билип каласыңар. Ошондо бири-бириңерге жакпаган нерсени кылуудан качып, ал эми жаккан нерсени андан ары улантууга аракет кылсаңар болот. Ал эми азыр жагымдуу баарлашуунун душмандары эмне экенин карап өтсөк.
бири-бирине тарынганда жагымсыз сөздөр менен бири-бирин жазалоо, өмүр бою жүрөгүндө таксымал калып кала турган сөздөрдөн качканыңыз жакшы. Кандай гана ачууңуз келип жатса да, оозуңуздан жаман сөздөрдү чыгарбоого болгон күчүңүздү жумшаңыз. Акылсыздын тили өзүнө өлүм, оозу жаны үчүн жайылган тор. Акылсыздын тили чатак чыгарат, тилин тыйган адам жанын сактайт, ал эми оозун чоң ачкан адам кыйынчылыкка дуушар болот деген экен Сулайман пайгамбар накыл сөздөрүндө. Сүйлөшүп жатканда өз оюңузду таңуулабаңыз. Өз оюңузду таңуулоо экинчи тараптын кыжырын келтирет. Өткөн жана учурдагы кетирген каталар жөнүндө сүйлөшүү да жагымдуу баарлашуунун душманы. Никедеби же башка мамиледеби адамды четке кагып, жектеп, сындаган эч кимге жакпайт. Деги эле башка адамдын кемчилигин туура айта билүү өтө маанилүү. Үй бүлөлүк жашоодо да бири-бирине жакпаган адаттарды айтуунун ыңгайлуу учурун таап, туура интонацияда айтууну үйрөнүү керек. Ал эми азыр баарлашуунун досторун карайлы. Жубайыңыздын сүйүктүү темасына кызыгууну арттыруу. Көп сүйлөбөгөн адамдын кызыккан темасын баштап койсоң, ал дароо сүйлөк адамга айланып калат. Көп сүйлөбөгөн кээ бир күйөөлөр достору менен жолукканда сүйлөшүп жатканын байкоого болот. Бир жубайлар ажырашмакчы болушат. Себеби күйөөсү аялы менен таптакыр сүйлөшпөйт экен. Мындай күйөөлөр менен сүйлөшүү үчүн алгач, ал кызыккан темада сөз баштап, анан акырындап өз сөзүңө өтсөң болот. Сөз талашпоо маанилүү. Кээ бир аялдар күйөөсүнүн оозунан сөз жулуп алып сүйлөшөт. Албетте, андай аялдын күйөөсү көп сүйлөбөгөн адамга айлана баштайт. Мындай көрүнүштөн качуу үчүн күйөөгө убакыт берүү керек. Ал өз оюн топтоп айта баштаганына бир нече секунд кетсе да, күтө билип, оюн толук айткандан кийин гана өз оюңду айткан туура. Баарлашууда бир күндүн ичинде болгон жаңылыктар менен бөлүшүп, жубайыңызды жакшыраак түшүнүүгө аракет кылуу керек. Жубайлык баарлашуунун эң бир баалуулугу бул эмоционалдык жакындыкты жаратуу. Сүйлөшүүдө силер тандаган тема мамилеңердин бекемделишине же алысташына таасир берет. Эгер силер бекем никени кааласаңар, баарлашууга убакыт тапкыла. Баарлашуу учурунда гана бири-бириңерди терең билүүгө болот. Өзүңөр кызыккан нерсени айткыла, ошол нерсе менен түгөйүңөрдү тааныштыргыла. Бүгүн эмне кылганыңар, эртеңки пландарыңар, болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшкүлө. Түгөйүңүздөн жашырган сырыңыз болбошу керек. Бири-бириңердин жеке сезимдериңерди изилдегиле. Бирок түгөйүңүздү өзгөртүү максатында эмес. Анын өзгөрүшүн күтпөңүз. Эгер сиз күйөөңүздүн сезимдерин сындап, шылдыңдасаңыз, келечекте ал сиз менен сүйлөшкүсү келбей калат. Мунун ордуна бири-бириңерге ачык айрым болууда дем берип, сезимдериңерди сыйлаганды үйрөнгүлө. Бири-бириңерге көңүл бурууда эч нерсеге алакты болбой, өзүңөрдү толук арнагыла. Аялыңыз менен сүйлөшүп жатканда, сыналгы көрүү менен алакты болсоңуз, бул жубайыңыз үчүн жагымсыз. Ал өзүнө толук көңүл бурбай, сыналгыны артыгыраак көрүп жатканыңызга ачууланат. Аял муктаж болгон баарлашуу бул күйөөсү эч нерсеге алакты болбой, толугу менен көңүлүн буруп сүйлөшүү. Ошентип аялдын негизги керектөөлөрүнүн бири күйөөсү менен баарлашуу. Ал эми азыр жогоруда айтылган сөздөрүбүздү жыйынтыктасак. Биринчи, жолугушуп жүргөн кезди эстеңиз. Экөөңөр тең ошол кездеги бири-бириңерге болгон кызыгууңарды жаңырткыла. Тактап айтканда сүйлөгөн сөзүнө, сезимдерине кызыккыла. Экинчи, аял күйөөсү менен өзүн кызыктырган, тынчын алган нерселер менен бөлүшүүгө муктаж. Үчүнчү, баардык иштерин экинчи орунга коюп, аялы менен сүйлөшүүгө атайын убакыт бөлгөн күйөөнү аялы өмүр бою сүйөт. Төртүнчү, баарлашууну жазалоо максатында эч качан колдонбоңуз. Урушуп, шылдыңдап, мазактап, сындоо. Баарлашуунун максаты мамилени талкалоо эмес, жакындатуу. Бешинчи, баарлашууда өз оюңузду түгөйүңүзгө таңуулабаңыз. Бири-бириңердин оюңарда кандай гана айырмачылыктар болбосун, сыйлаганды үйрөнгүлө. Алтынчы, баарлашууда бири-бириңердин өткөн жашооңордо кетирген катаңарды эстетип, түгөйүңөрдү жектебегиле. Жетинчи, түгөйүңүзгө кызыктуу болгон темага сиз да кызыкканга аракет кылыңыз. Сегизинчи, сөз талашуудан качкыла. Бири-бириңерди уга билгиле. Тогузунчу, баарлашууда бири-бириңерди терең таанып билүүгө аракет кылгыла. Чын дилден болгон баарлашуу үй бүлөнү бекемдейт.
өткөн уктурууларыбызда сөз кылып келген башка керектөөлөрдү аткарууга өбөлгө түзөт. Ошентип, үй бүлөлүк жашоонун 3-мыйзамы бири-бирине кам көргөн жубайлар баарлашат.